Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасынын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Сиздер келген адамдар менен тааныштырып коеюн. Көл кылаасынан келген конокторубуз Бейшеев Чубак, Жандай Баатырдын урпагы, азыр Кепчик Кылчу Баатырдын урпактары. Экинчи Бейшеев Асель, Жандай Баатырдын урпактары болот. Бұл көл кылаасында илгертен эле бери орустардын саясатына кылган бир аз кыянаттыгына каршы болуп, кыргыз элин туура жолго үндөп, өзүнүн айтчы сөзүн тайманбай айткан адамдардын бири ушул Жакшылык, Жандай Баатырлар, эки бир тууган. Ушул көл кылаасында Жандай, Жакшылык Баатырлар жөнүндө аңыз көптен бери эле бар, бирок китеп катары жазылып келе элек. Биз текшерип көрсөк, бул архивдик материалдарда дагы Жандай, Жакшылык Баатыр деген фактылар бар экен, анын жасаган иштери. Бүгүн биз ушул Жандай, Жакшылык Баатыр жөнүндө кеп кылсак, негизи бул баатырлар чындыгында эле Кытайга дагы орустун адилетсиз билигине да каршы туруп, өзүнчө бир топ арасында көй капты айтып атам да, топ арасында бир чоң эле райондой болуп турган, кармап турган баатырлар болгон. Ушул Жандай, Жакшылык Баатыр жөнүндө урпактар изилдеп жүрүп китеп чыгарышыптыр. Мына Жандай, Жакшылык баяны деп карындашыбыз Асель Бейшеева кыдырып жүрүп, эл оозунан чогулткан экен. Бул айтылган сөздөр, бул жазылган, китепте жазылгандар мен деле тастыктайм. Бул сөздөр башында ушинтип айтылып жүргөн. Мына бүгүн болсо баягы деп китеп кылып чыгарып элге баян берип атабыз. Биз айтып атабыз мына Жандай, Жакшылык депчи. Булар чындыгында эле мына кээ бир тарыхчылар да айтып атат. Ушу Жандай, Жакшылык жөнүндө көп сөз болбой атат, тынчтык депчи. Мен айтып атам, ага материалдар жок болуп атпайбы деп. Мына бүгүн келип атат да, бул дагы эле баягы биздин илгерки чогулткан фактыларыбызды далилдеп атат да. Бул Асель Бейшееванын эмгеги, карындашыбыздын. Ушул Жандай, Жакшылык өзү кайсы элден болот? Асель, мына өзүң китеп жазыпсың, өзүң баштасаң. Бул Жандай, Жакшылык кимдин баласы? Кайсы элден болот? Бул Жандай, Жакшылык Бугу урусунан чыгыптыр. Бугу урусу көл кылаасында жердейт эмеспи? Ошол Бугу урусунан арык тукумунан Балтатыр, Жоотатыр деген уулдар болгон аргатан. Анан ошо Балтатырынан Ондон, Сарке, Эшей, Эгизей деген 4 баласы болуптур. Ошо Ондондун Алыке деген уулу болуптур. Алыкенин Жыргалбай деген анан дагы 5 баласы болуптур. Ошо уулусу Жыргалбай, биздин түпкү атабыз. Анан Шадыбек, Омон, анан Жандай, Жакшылык. Жандай, Жакшылык болуп кетет, ооба. Ушундайбы? Бул болжол менен канчанчы жылкы киши? Бул болжол менен 1847-48 жылдары туулган окшойт да. Себеби Кыдыр аке менен байланышы бар экен, анан ошо абалап жүрчү экен да. 2-3 жаш. 2-3 жаш. Кичүү окшойт. Аба дешкен кичүү окшойт да. Демек, бул Жандай, Жакшылык Омондун баласы болуп атабы? Ооба, Омон деген ошо бай адам болуптур. Колунда бар, ошол кишинин баласы. Жакшы. Эми жок, сиз айтсаңыз. Бул адам эмне үчүн баягы өзүнүн ак дили, ак сөзү менен баягы элге так айтып, туураны туура, туура эмес деп айтып жүргөндөн үчүн эл ичинде кадыр баркка ээ болгондо. Бирок мына орустар эмнегедир мындай жакшы көргөн эмес. Баягы орустун кээ бир саясаттарына да бул каршы болуп атпадыбы? Баягы туура эмес сөздөрүнө кыргызды кемсинтпегендей айтыш керек, тең ата болуп иштейли, тең ата бололу деп көп эле айткан үчүн мына орустар ошондой саясатты жактырган эмес. Туурабы? Туура. Ошо бул өзү кайсы жерде төрөлгөн? Көлдө. Көлдө ушу болжол менен Акбулак айылында ушул Жартыңа келгенде. Акбулак айылында. Акбулак деген өзү кайсы жерде? Ак Суу районунда Акбулак айылы. Ооба. Бул урматтуу замандаштар, бул Ак Суу районундагы
Акбулак айылында турат экен. Бул чегерага жакындап калат го. Кытай чегерасына жакындап калган айыл. Мына ошол жерде чоңойгон, балалык жаштык кези ошол жерде өттү. Баягы орустардын баягы саясатына дагы туура сөз айтып, катып айткан үчүн көп баягы орустар жактырган жок да, негизичи. Ошол көй капка кетишинин себеби эмне болду? Бул көй капкага кетишинин себеби бул өзүнчө эле бир узун окуя да. Бул Жандай менен Жакшылык экөө чогуу Кызай казактар жак менен чектеш текес жактагы Нарынколдун жээгинде турушчу экен. Мал жанын багып ошол жерде жашашчу экен. Анан ошол жерде жүргөндө казактар кичине кыр көрсөтүп турчу экен. Казактардын чегине жакын болгондуктанбы, бул тентеген кыргыздар буякта эмне кылып жүрүшөт дегендей кылып кыр көрсөтүп турчу экен. Анан Жандайдын жалгыз уулу болуптур, Жайлоо деген. Анан ошол Жайлоо бир күнү мылтыгынын кароолун сындырып алып, уста бар экен ошо Нарынкол жакта. Ошол устага барып жасатып келаткан жеринен той болуп аткан экен казактарда. Кызай казактар. Кызай казактарда. Анан баягы Жайлоо өзү ырдап жүрчү экен. Өнөрүн билчү экен казактар. Комуз чертчү экен. Анан комуз чертип Шаан Шөкөткө кел деп чакырып алышыптыр. Анан ырдап баягы жаш бала болсо өзү жүрөгү күйүп турган 16 жаштагы. Анан ырдап, кыздарга ырдап, келиндерге ырдап, анан ичи күйө түшүптүр. Бул эмне биздин кыз келиндерге ырдап атат. Кыргыз келип алып, кайда кыргыз деп. Анан минген аты да аябай жарашыктуу Эрке Тору деген күлүк жакшат экен. Атына да кызыгышып. Анан баягы бала ырдап бүтүп кетип бараткан жеринен анан артынан 5-6 бала торуп чыгып, алдынан тозуп чыгышып, баланын баягы жерден чыр чыгып кетет экен. Анан чыр чыгып кетип баланы немесин сол көзүн агыза чаап салышыптыр камчы менен. Камчынын учунда бир коргошун уюштуруп илгери согушканда ушундай болчу эмес беле. Анан ошо коргошун тийгенде баягы көзү агып калат экен. Анан эмне кылабыз, эми баланын көзүн агызып салдык, эми ошол жерден Жандай Жакшылык деле кандай адамдар экенин, курч адамдар, өткөр адамдар экенин байкап жүрүшкөн да, жалтанып жүрүшкөн да кантсе дагычы. Анан эмне кылабыз, эми муну өлтүрүп албайлы деп көзүн агызып алдык деп Мендеке дадайга барса, бул кыргыздын көзү кайсы, өзү кайсы? Суу кыргытып ийгиле деп. Таш байлаңдар суу кыргыткыла деп ыргыттырып ийет сууга. Бул жана Мендеке дадайдын айтканы да. Бир кыргызды буйругу менен өлтүрүш. Анан кийин жыл айлантып Жандай Жакшылык баягы унуткарып, эми баягы Жандай Жакшылык сураштырат да, малчылардан, жанагы элден сураштырып, ушундай окуя болду деп айтып келишет Жандай Жакшылыкка. Баласын издейт да. Анан баласы жок, анан эл журт айткандан кийин анан Жандай Жакшылык дейм кыйынын карабайсызбы, унчукпай, айтпай, жыл айлантып. Анан күндөрдүн биринде ошол Кызай казакты, Мендеке дадайды өз баласы менен 7 желдети менен конокко чакырган экен. Ал чакыраардан мурун мал жанын, эл журтун астыга кыргыздын чегарасын көздөй, тээ кызыл кыяны көздөй кетирип ийип, анан 5-6 жигиттер менен байбичеси Айкан чоңөне менен калган экен. Анан Кызай казакты конокко чакырат, Жайлоого көчкөн атабыз тамак берет дедиле деп. Анан баягы Кызай казак 5-6 жигити баласы менен конокко келет. Келгенде Айкан чоңөне тозуп алып, түшкүлө деп үйгө, боз үйгө кийрет. Жандай Жакшылык кайда кетти десе, малга кетти эле, азыр келет деп. Ошентет, аңгыча болбой самоорду коюп, кирип чыгып атып, Кызай казактардын аттарын тартма үзөңгү боолуктарын кесип коет экен. Анан казактар баягы кымыз ичип, чай ичип отуруп ойуп турмай, ысылап кетти ғой дейт. Ысылап кеттик дегенде анан Айкан чоңөне боз үйдүн туурдугун жээгин өйдө көтөрөт экен. Өйдө көтөргөндө аңдып жаткан Жандай Жакшылык биринчи Кызай казактын баласын, Мендеке дадайдын баласын жүрөк атат экен. Атканда, ой карагым-ай, шырагым-ай дегенде, бала деген кандай болот экен? Биздин бала да ушундай болчу деп, анан калганын атып атса, бир казак тыңыраак экен желдет чыга качып, атка минсе, ээри шыпырылып, жайдак менен качып кетет экен. Анан ошондо Жандай Жакшылык, ай, эми аркабыздан куугун келет, бул кетти. Тезирээк кыргыздын чегарасына кетели деп, боз үй чечип, аттарга артып байлап, кыргыздын чегарасына бул Кызылкыя жака түнү менен көчүп келген экен.
Анан түнү менен келип эмне кылабыз? Эми Кыдыр акеге баралы деп анан Кереге ташка түнү менен ат менен Кереге ташка Кыдыр акеге келишет экен. Кандай жакшылык. Аба Кыдыр аба ушундай иш болду. Баланын кунун кууп, ушундай иш болду. Эмне кылабыз десе, тетиги сыр төрөнүндө Көкүбай тапкан Көйкап деген жер бар. Мына ошол жерге баргыла, мен куугум келсе билбейм таап алгыла деп айтам дейт. Ошентип анан жандай жакшылык эли журту менен Көйкапты көздөй жөнөйт. Жүрүп отуруп сырттын Сары жаздын Эңилчектин Кайыңды деген жерине барып туруп калышат. Бир жылча. Себеби ар жагын чалып Көйкапка барыш оңой эмес, жол жок. Суу, чоң суу. Андан өтүш кыйын. Анан бир жыл ушул баягы Кайыңда турушуп, ар жакты чалып Көйкапты. Анан ал жерге жазында же болбосо күзүндө, ноябрь айында баягы муз тоңгондо тиге муздун үстүнө эмелерин, терилерин жайып, мал салын аттарын өткөзүп өтчү экен. Анан ошентип бир жылдан кийин анан Көйкапты көздөй жөнөшөт. Жол татаал, Эңилчектен ары Кайыңды, Кайыңдан ары Ташкоро, Ташкородон ары Үч Жаттан ары Арчабел, Арчабелден ары Чычарын ашуусу. Эми Чычарын ашуусу жалама зоо экен. Үстүнкү ат баратып, чычса астыңкы кишинин калпагына түшүш экен. Өтүш кыйын экен. Бир эле аттын изи бар экен. Ошондон баягы аттар мал салын чубатып өтүшүп, анан ары барганда жалама зоолор бар экен. 42 жеринен суу кечип, анан барганда эле Көйкаптын оозуна такалат экен. Көйкаптын оозунда Дүңгүрөмө деген чоң суу бар экен, Кытайдан келген суу. Ал чоң суудан жаңкы мен айткандай күзүндө ноябрь айында өтүш керек экен. Ошо ноябрь айында өтүшөт экен. Өтүп Көйкапка кирген сайын ылдыйлап температурасы аба ырайы чүйдүкүндөй болуп, чүйдөн да ысык болуп, ал жерде бөрү карагат баары бышат экен. Жан жаныбардын баары, аркар кулжа, жолборс, кийиктер мына ошо Көйкапты экен. Мен бул жерден кошумчалап коеюнчу. Бул жана Кызай казактарынын конокко чакырбадыбы? Ошо Кызай казактарын конокко чакырганда бул жерде аял эле тозуп алды го дейм. Булардын баары жанагы ынтип тоого малга кетти деген алар буш-бушта жашынып жатышкан да кыргыздар. Мына ошол тозуп алып баягы өлтүрүшпөдүбү? Бул жерде жанагы жайлоонун барышы менимче баягы мылтыгынын жанагы эмеси бар эмеспи? Дүрмөтү бузулуп калды деп атасынын досуна барган. Досу мылтык жасап турбай, бир күндөн кийин жасап коеюн десе 3 күнбү жок болуп кетпеди. Ада чочулган экен казак. Анан жанагы жакшылык жандай таппай жүрүп, таппай, анткени мендеке менен Дадай дагы кубаттуу эл башкарган кишилер болгондо эч кимдин андан коркуп сөз айткан эмес. Бирок ушул сөз мендеке Дадай өлтүр деген сөз калп айтпасам жанагы сиз айткандай Кызай казактардын ортосунан чыгып өзлөрү. Анан бир казак келип айтып атпайбы, балаңды өлтүргөн ушул деп. Анан баягы жана өзүңөр айткандай 1 жыл чыдап жүрүп өлтүрүп, эми орустар куугунтуктайт, казактар өчүп алат дегендей анан Кыдыр аке элени. Эми бул жерден урматтуу замандаштар айтып койчу нерсе, бул Дүңгүрөмө суусу деп атпайбы? Бул адам өтө албайт. Жанагы жалама жоодо бир эле баягы кыйка жол экен. Мына ошол менен гана өтчү экен. Ошон үчүн баягы орустар артынан кууп келет деп, ошоңо кароол коюп, жакшылык жандай баягы орустар тозуп турганда, орустар оёздор 8 солдаты менен кармайбыз деп келген экен. Кармайбыз деп келгенде дагы ушул аткылап салганда орустар бир нече жыл аракет кылган экен. Кыз келиндеринен бери мергенчикенде жандай жакшылык. Ошо барган сиз айткан ошол жанагы 8 солдат кырып салат экен атып. Атып салат. Ошо Чычардын ашынан өткөзбөй. Ооба. Анан бул жерден ким айтсаң, Асел, бул кадыр барктуу киши болгондуктан, орустун кээ бир саясатына каршы болгон, бул жакшылык жандайдын урпактары, туугандары эмес, башка элдин, башка уруулардын элдери дагы жакшылык жандайдын жанына барып жан сакташкан. Айтсаңар, мына Өбөрөккө Көйкапта турган ошондо элдин чогулганы
бир эле райондун кишиси деп айтылып атпайбы, туурабы? Ошондо ошону жакшылык Жандай башкарып, кыргыздын салты шарты менен жашап, орустарга баш ийбей турган экен да. Кой-капка барды. Бул эчен жолу орустар жана кармайбыз деп аракети болгон жок. Баягы 8 бул жерде мындай айталы, жана Оёз менен 8 солдатын атып салганда булар Кытайга качат экен. Ооба. Ушундайбы? Ошондон ар Кытайга качатты. Кытайга бар 15 жылдай Кытайда жашап, анан Кытайлар менен атышып, а жерден Кытайлар менен атышып, ошол жерден баатырлык көрсөтүшүп, өзүнүн элдерин коргоп анан кайра ушу Гуйкапка келген экен. Гуйкапка келип, Кытайларга ошол жерди бербей, элди бербей, ошол жерде көл өрөөнүнөн бир топ кишилер бар экен. Башында 200, анан кийин баягы үркүн убагында Кытайга бараткан элдер чогулуп, ошонун 500дөй адам болгон экен. Ошондой адамды багып, Жандай жакшылык ошо Гуйкапка арпа айдап, буудай айдап, тегирмен жасап таштан, суу тегирмен. Тетиги зоонун боорунан ноо менен теректин ичин чаап, ноо кылып сууап келип, башкаңыз, ортоңкаңыз, кичаңыздарын суарып, эл журтун ошо токоч менен нам менен баккан экен ошол жерге. Кыдыр аке жиберген, Кытайга жиберген адамдарды тосуп алып, ошолорго тамак берип, ошолорду багып, элдик революционер баатыр адамдар болгон экен Жандай жакшылык. Булардын тарыхы Ленинградда архивде жазылуу экен. Муну жанагы пограничник солдаттар окуп келет экен. Жандай жакшылыктын тарыхы бар дейт. Азыркы солдаттар, пограничниктер окуп келет экен Жандай жакшылыктын тарыхын. Ленинградда бар экен. Асел, айтсаң, бул үркүндө ары качкан, бери качкан элдерди дагы жанына алып, жана буудай эгин өсүп атпайбы, ошол жөнүндө жардамдашкан экен, көп жардамдашкан экен. Ушул жөнүндө да бир ооз айтсаңар, анткени бул жана 200 киши, анан 500 киши деп атпайбызбы? Бул акырында эле Жандай жакшылыктын баягы накта кыргыз экенин, накта өзүнүн сөзүнө турган киши экенин билип, баягы орустан качкан көп адамдар ошол Жандай жакшылыктын этегине барып оокат кылышпадыбы? Ооба, бул үркүн убагында жеке эле ошо Ак Суу районунан эмес, жалпы көлдөн көп киши барыптыр. Себеби биринен бир угат эл болгондон кийин ушундай Жандай жакшылык деген бар экен, калыс адамдар экен, жакшы адамдар экен, сенге дей мен бай деп бөлбөйт экен, бардыгына тегиз жардам берет экен деген үчүн ошончо жолдун азабын тартып барып атышат да. Же болбосо ошондой азап менен 700 жолго ким барат? Туура. Жанын оозуна тиштеп. Урматтуу замандаштар, бул Жандай жакшылыктын жанына карапайым кыргыздар өтө көп чогулган. Бул жер мына биз жанагы мүнөздөп бербедикпи? Жалама Зоо ортосунда бир эле жол болот экен. Ошо келаткан орусту, Кытайды астындагысын эле Жандай жакшылык атып салса, булар кайра бурулуп алчу эмес экен. Же кырылып, же акырын кайра артка качып чыгып кетчү экен. Мына ошол жолду Жандай жакшылыктын кишилери дайыма кайтарып кароол коюп тургандыгы үчүн мына орустар дагы Кытайда да ала алган эмес. Менин ушумда ошол илгеркилердин айтканда ошол Гуйкап өзү Ак Суу районунун жериндей жер көңдөй экен, ошол малдарын түгөлдөп келүү үчүн эртең менен кеткен, кечинде түн ортосунда аран келишчү экен. Ошо Ак Суунун көңдөйүндө болгон кенен жер экен. Тоонун арасында жашаган бейиш десек болот го. Ал жерде кыш болбойт экен, бейиштин жери экен да. Мына ошол жерде чек арада Кытай менен Кыргыздын чек арасында ошо эл журтун багып турган экен. Жакшы. Асел, айтсаң, Мауреке ушунчалык эл көп чогулуп атканынан буну баягы басмачы катары дейбизби? Орустар карап элдин баягы көбөйүп аткандан корккон. Бул кол салып жибереби? Качан кол салат, мына акырындап тазалаш керек, өзүн тазалаш керек деген ниет менен турушкан да. Бирок мунун максаты жетпегендиктен Кыдыр акени жөнөтүшпөдү. Ошону айтсаңар, эмне үчүн Кыдыр акени жөнөттү? Кыдыр аке Жандай менен жакшылык жанагы жерде жашап атышпайбы? Анан бөлөк бөтөн кишини киргизишчү эмес экен. Анан булар бир гана Кыдыр акенин сөзүн угушчу экен. Аны эл билчү экен. Анан өкмөт кандай алып келебиз, Жандай менен жакшылыкты кантип түшүрөбүз эми тоонун башынан деп түйшөлүп атканда, анан ошо Кутан Торгоев деген болуптур, ошол айтып бир гана Кыдыр акенин сөзүн угат, ошол кишиге барсаңар, ошол түшүрүп берет дептир. Анан орустар барып
кайрылышканда Каракол уездине чакыртышыптыр Кыдыр акени. Анан Кыдыр аке барып, булар деген басмачы эмес, эл душман эмес, эл баккан кишилер, эл сүйгөн адамдар деп аларды жөн гана сүйлөшсөк, алар өздөрү келип кошулат Совет өкмөтүнө. Алар түшүнүктүү адамдар деп ошол Жандай менен Жакшылыкка боор тартып өзү барыптыр. Карыган жашына карабай, 80ге таяп калганына карабай, жолдун азабына чыдап өзү барган дешет да. Ошол Көйкапка кирген да, Көйкапка өзү кирип, жанына ошо солдаттарды ээрчитип барыптыр орустардан. Көргүлө кандай адамдар экенин деп. Анан баягылар барганда орустарды Кыдыр аке менен келип аткандан кийин аябай сыйлашыптыр, бир семиз тайын союшуп, 3 күн коноктошуптур. Анан бул кишилер аябай касиеттүү кишилер да. Кыдыр аке да эмнеге келгенин айтпаптыр. Жандай ата да сурабаптыр эмнеге келдиңиз деп. Анан 3-күн болгондон анан айтыптыр. Жандаке, бул мен жөнгө келген жокмун. Бул орустарга биз ушундай кошулдук, Совет өкмөтү орноп атат. Элдин баары Совет өкмөтүнө мал жанын өткөрүп берип кирип атат. Кирбесең болбойт. Себеби билесиң, биз кыргыз эли алакандай болгон элбиз. Аттын кашкасындай болсок, булар аттын түгүндөй экенин билесиң. Биз баш ийишибиз керек деп көндүрүптүр сөз менен. Анан эми ушундай кадыр барктуу киши айтып аткандан кийин макул болуп, сөзүнө ынап, анан көчүп келишиптир. Жакшы. Ошол жерде мен кошумчалап коеюн. Бул ошондо айткан жок да, бирок Кыдыр акени абдан сыйлаган, Кыдыр аке баягы чыккынчылык кылган жок. Ал адилеттүүлүк болсун деп, элине кайтсын деп келди. Бирок Жандайдын айтканы бар, Жакшылыктардын айтканы бар. Эски ускуну кечиришели. Мен сизге ишенем. Мен өлүм үчүн бараткан жокмун. Элимди аман эсен алып барам. Өткөн иштин баарын кечиришели. Ошондо гана биз түз жашай алабыз деген да. Ошого макул болуп, Кыдыр аке мында мен айтып барайын деп айтып барып, анан ошого макул болушкан. Анан ошон үчүн жана булар түргөнгө көчүп келет да. Ошондо макул болуп, ошо Кыдыр аке айткандан ошол бул эл журту менен мал салым менен бул түргөн капчыгайына Жандай төр деген жерге көчүп келишет да. Жандай төрдүн үстүндө жайыты бар экен, ошол жерде 2 коро мал баткан жер экен. Ошол жерин биз көрдүк, биз ошол ата бабалардын жүргөн жерин. Анан ошо Жандай төрдө жашап туруп калышат. Ошо туруп калганда күндөрдүн биринде НКВдан дагы текшерүү келет. Текшерүү келип, Жандай Жакшылык деген ким экен, басмачы булар деп келип текшерсе, булар жөнөкөй эле эл баккан баатыр адамдар экен деп тиги НКВга айтып барат. Кошулду, биз эч кандай эмес жок экен Жандай Жакшылыктын деп барат. Ал барганчанан азыркыча айтканда сельсовет шайланмак экен. Ошондо Исмайыл деген сельсовет экен. Элдин баары Жандакеге бурулуп, Жандайды коебуз деп, Жандай деп калганда, мен түшүп калам, менин ордумда алат деп жалган кат жөнөтө бериптир НКВга. Тиги Кытайга кайра качкан атат, мылтыгы бар мунун деп. Анан кайра куугун түшүп эметкенден анан экинчи сапар кеткен экен Көйкапка. Эл журту менен кайра көчүп. Экинчи жолу барат экен. Анан экинчи жолу баргандан жанагы Кутан Торгоев анан жол көрсөтүп, заставаны алып барып, анан карматып алып келет да көлгө. Карматып алып келет Жандай чоң атаны. Бул ошол экинчи кетип атканда баягы үркүндөн кийинки эли көбөйдү деп сүйлөшпөдүкпү? Ошол көбөйгөн элдин баары эми элибизге келди экенбиз деп тарап кетишиптир көпчүлүк эл. Өз уруусуна, өз айылына кетишиптир. Анан кайра ошо экинчи кеткенде азыраак киши кетиптир да. Анын артынан кайра кеткен да. Жана Исмайылдын баягы каты менен бул өзүнүн өмүрү коркунучта болгон үчүн кетип атпайбы? Кетти. Бирок бул жерде бир айталы, жанагы Торгой уулу деп атпайбызбы? Кутан Торгой уулу. Бул өзү да Кутан Торгой уулу ошол жакта жашаган да. Жылкычы болуп. Моңош уулу. Моңош, Ак Булуңда жашаган. Ал ошол жакта жашап, баягы бардык жерде кирип чыккан жерди жакшы билген да. Анан баягы таарынычтын азабынан бул кетип калып, кийин анан жанагы Жаламазоодо качан кароол токтоп турат, качан уктайт жакшы билген да. Ошол качан уктап атканда алып жолдон алып өтүп кирип барганда Жандайды кармайт да. Эми Жандайга чейин айталы. Бул Жакшылык өлүмү кандай болду?
Бул менимче улуусу Жандай да. Иниси Жакшылык. Жакшылык ага чейин барганда бул Жандай эле кармады да. Жакшылык кандай каза болуп калса керек. Кандай болуп каза болуп калды Жакшылык? Жакшылыктын каза болгону мындай болот да, булардын колунда Акбулуңдан Саркеден чыккан Кыдырбек деген болот. Айтбайдын Кыдырбеги деген. Ошол Кыдырбек дагы жана баягы Утан барган кезде бул дагы жалданып иштеп барат Жандай менен Жакшылыкка. Барып биринчи отунчу болуп барыптыр. Андан кийин жакшы иштеп, аябай тың бала экенин көрүшүп, аны көтөрмөлөп отурушуп, Кара шер деген атка конуп, бизче орусча айтканда жана проводник болуптур да. Капкара кийинип, сүлүк кара ат минип жүрчү экен. Анан баягы Кытайга өткөн элдин баарын Кытайды көздөй өткөрүп, жолду көрсөтүп турчу экен. Жандайдын ишенимдүү жигити болуптур. Анан Көйкап деген ошол жана Кытай менен Кыргызстандын чек арасында турган Жакшылык менен Жандай болгондо. Жандай Жакшылыктын ортосу уруксаты менен гана өтүп турган да. Жандай Жакшылыктын уруксаты менен. Ошол Жандай Жакшылык тигиндейинен Сары Жаз менен бул Белекке, Сартологой, Санташ, Кең сууга чейин келип кетчү экен. Ошолор менен дагы карын катнаш кылып, Байзак болуш менен байланышы бар экен. Жанагы Жапар ата менен Нуркожо аталар менен ошол алар байланышта болуп. Көктүрөкө. Жандайдын бир кызы ошол Көктүрөктө эмеде Шато Оданында калат да, бир кызы. Ооба, Жандайдын кызы. Сен улап койсоң, бул баягы орустар орношуп калганда Жакшылык Жандайда айылга барган баягы коркунучтуу болуп калды. Байкап келип атышты да. Бирок Жакшылыкта суранып барып кезип атпайбы? Ошондон баштасаң, мунун өлүмү эмнеден болду атпайбы? Бул ошо Жакшылыктын өлүмү Кыдырбекке байланыштуу болуп калды да, ошо Кара шер деп атпаймынбы, жогоруда айткандай. Кара шер ошо жигити болуп жүрүп, анан Жандайдын кызын жакшы көрүп калат экен. Экөө сүйүшүп калышат экен да. Анан баягы кыздын боюнда болуп калат экен. Анан Жандай угуп, эмне кылам эми, берейин эми. Бул деле эми ишенимдүү жигитим болуп калды деп экөөнү үйлөндүрүп, боз үй тигип берип коет экен. Анан баягы Жакшылык эмнеге бересиң кызды деп Кытайга кетирип ийеткен кызды, боюндагы бала менен. Анан Кыдырбектин аябай ичи күйүп калат экен. Балам менен аялыман ажырап калдым Жакшылыктын айынан деп. Ошондон Жакшылыкка өчөшүп калат экен. Таарынып ал көлгө кетип калып, ылдый түшүп кетип Акбулуңга. Анан кийин Жакшылык келди деген шыбыш угуп, Жакшылык элге келип, түнү менен кетип бараткан кезинен. Анан баягы Жакшылык жолдон кетип баратып, эс алып жаткан жеринен анан эки досу менен барып анан атат экен. Кандайча бул жол кароолдо турбады эле, кандайча бул барып калышты орустар? Бул ошо орустар канча жыл бара албай, ала албай жүрүшкөн да, канчасы барып мерт болуп. Анан Кутан Торгой уулу ошол Жандайда жалданып иштенип жүргөн үчүн кайсы убакта кароол алмашат, кайсы жерде кароол турат, канча кароол бар, баарын жатка билчү да, эми жашап жүргөндөн, чогуу кароолго туруп жүргөндөн кийин. Анан ошол айтып берет экен, жол көрсөтүп барат экен. Кутан Торгой уулу жол көрсөтүп турбайбы, Мурун өзү жашап келип, кийин орустарга кошулуп, орустарда иштеп калбады беле, ушундай айтылат да. Мына ошол жана кайсы жерде качан укташат, кайсы жерде кароол турат, ошентип жалгыз аяк жол менен алып барган ошол Кутан Торгой уулу. Анан ошондо жана бүтүндөй кармап, Жандайларды кармап келип атпайбы? Андан кийин уланта бергиле. Ошол чыйырчыкта кароол турчу экен. Ошол күнү орустар менен Кутан барган күнү чыйырчыкта эрди катын баласы үчөө кароолдо экен. Анан баягы алачыктын астын түрбейип, эрди катынды суруп чыгышат экен бутун. Аларды үн чыгарганга жеткирбей. Анан баласы атып качып чыгат экен. Анан баласы карага аяралап качат экен, тигилерге эч кимге ээ бербей. Анан атышыптыр, мылтыктын тарс эткен үнү чыгыптыр. Бирок ошол үнгө маани берилбей калыптыр да. Келатканын билбей калышыптыр. Орустар келатканын билбей калышыптыр. Бул кеч түнү менен барышыптыр да. Кечки намазын Жандай атабыз кечки намазын окуп аткан жерден барып анан басып калышыптыр да. Муну Кытайлардын аскерлери барганда да кармай албай коюшкан, жалгыз жолдо аткылап туруп, катуу кароолдо турганда орустар барып ала албай коюшкан да. Жанагы жакшы билген гана адам алып барды да муну жолго. Же болсо жалгыз аяк жолду Жандай кое берет болчу. Жанагы уктап калышкан да. Анан ошо кармап келатканда Жандай деген
таштан ташка секирип качып кетет экен. 82-ге чыкса да бетине бит тайгаланган аябай здоровый киши экен да. Анан качып кетип, анан баягы үй бүлөсү баары бир кармалып кетип атканда эми айла жок артынан келип колго түшүп берет экен. Өзү колго түшүп берет. Өзү келет экен. Ооба. Кой мен эми үй бүлөм баарын кармап кетип атса, кайда барам, какпашым деп. Кармап келип Караколдун түрмөсүнө алып барышат экен. Караколдун түрмөсүнө алып барып өзүнө көр каздырышат экен. Өзүнө көр каздырып, анан атабыз деп 3 күн казат экен көрдү. Анан биздин чоң энебиз, чоң атабыздын энеси Асип деген, келини Токтоалдын аялы. Ошол айылдагы бир туугандар менен тамакташып, күндө барып кайнатасына, ошо бир туугандарына күйөөсүнө тамак ташыптыр. Анан ошондо кемер куру бар экен, анан тебетеги бар экен. Ошону алып чыгып бериптир, балам. Мен көр казып атам 3 күндөн бери өзүм. Мени атышат, эртең же бүгүн кечинде атышат окшойт. Мен могуларды алып кет, эстелик болсун менден. Деп батасын берип, анан коштошкон экен. Ага чейин күндүз соту болуп чечилген экен да, өлүм жазасы берилсин депчи. Эл душманы катары. Ачык сот болгон экен. Эл душманы катары кеткен турбайбы, э? Ооба. Ошол үчүн. Басмачы деп кетиптир да, бул совет өкмөтүнүн чечими менен. Мына урматтуу замандаштар, көрүп атасыздар, ошол учурда чыныгы кыргыз эл баатырлары десек туура болот, качкан тозгон адамдардын баардыгын өзүнө көй капка алып келип, ошолорду жашатып, жанагы эгин айдатып, кадимкидей эле бир чоң район өзүнчө эле кыргыз эли болуп жашап атышканда, жанагы орустардын корккону ошол ушулардын баары көтөрүлүшкө чыгып кетсе, бизге каршы болгон элдин баары ошол жака чогула берет экен деп, колдон келишинче талкалап жок кылганы ошондон болуп атат да. Чындыгында Жандай жакшылыкты көл кылаасында чыныгы кыргыздар абдан сыйлаган, баатыр деп баалашкан. Ушу баатырлардын тагдыры ушундай болгон. Биз ошо жаш кезекте көп укчу элек. Анан мына азыр ушуну дагы китеп бетине Асел карындашымдай чогултуп чыгарган экен. Бул да жакшы. Эми Жандайдын сөөгү ошойдон билинбей калды кайда? Билинбей калды. Жандайдын сөөгү ошо Каракол түрмөсүндө бүү деп ойлойбуз да, ошо белгисиз, билбей калдык. Айтсаңар, бул жакшылыктан канча бала, алар кайда турушат? Жакшылыктан Аалы Саалы деген эки баласы. Аалыдан Орозобайдын 2 баласы бар. Саалыдан Эшейдин 4 баласы бар. Булар кайда турушат? Булар ушул Аксу районунда, Акбулакта, Караколдо турушат. Соколовкада, Акчийде турушат. Жакшы, жакшылыктын урпагы болсо бул абдан жакшы экен. Аталарын эстеп баягы жүргөн абдан жакшы. Ылайым эле өсө берсин. Жандайдан канча бала? Бул Жандайдын тукумун баягы сырттан Эңгилчектен кармап келаткан жерден 3 бала аман калыптыр. Биздин чоң атабыз Асанбек 3 жашта экен. Аны кызча кийинтип алып келиптир, бул кыз бала деп. Анан Бегаалы, анан Касымбай деген 3 баласы аман калыптыр. Анан Бегаалысы кийин өлтүрүп коюшуптур да. Көр албаган кишилер өлтүрүп коюшкан дешет. Анан Касымбай дагы эрте өлүп калыптыр. Белгисиз себептер менен. Анан биздин чоң атабыз аман эсен чоңоюп ошо балалар. Токтоалы деген ким? Токтоалы биздин чоң атабыздын атасы. Ал Сибирге айдалып кетиптир. Ошондо дагы кийинчерээк барып куугун тастаган экен да. Касымбайдан 2 кыз бар экен. Бирөө Гүлмира Айымжан дейт, Чаекте турат. Бирөө Чынар Бишкекте больницада хирург болуп иштейт. Ушу 2 кыз калган экен Касымбай атадан. Токтоалыдан Асанбектен чөбөрөлөрү биз болуп атпайбызбы? Ооба. Сизге суроо. Эмне үчүн Жыргалбай, мисалы үчүн Алыке, анан Омон деп атат. Эмне үчүн бирден аталыктар? Бу жакшылык Жандайдын аталары эмне үчүн бирден? Булар бирден болуп калганы илгери ошо Алыке ата туюк коен союп, бышырып, эми ачарчылык, тамак аш жок. Ошол убакта туюк коен союп, анан ушул балдарыма берейин деп казанга салып, кемпир экөө отунга кетет экен. Отунга кетип келсе, тиги казандагы этти жеп алышыптыр, коендун этин баш эле калыптыр.
Анан ошондо аттиңай башты ушу жыргалбайыма берейин дебедим беле. Башка чучкак болуп калды дептир. Мына ошонусу кандай жыргалбай ушул башка чучкак болуп калдык. Бирден бала ушундай болуп калдык. Ал эми жанакы иче карынды бокпай буруштар жабалыптыр. Алар көбөйүп быжырап, эшимбайлар кокосун жептир. Ушинтип укум тукумдуу болуп. Жыргалбайдын 4 туганы барбы дагы? Жыргалбайдын бир туугандары ошо Бокпай. Ошону айтып атпайм. Ошолор же болгон да ошо. Буруштар. Мен унутуп атам. Бул жерде Шадыбек. Кимди айтып атасың? Шадыбек Жыргалбайдын уулу. Жыргалбайдын уулу Шадыбек. Шадыбектен Омон болуп атат. Омон Шадыбектен болуп аткан турбайбы, Жакшы. Мына айтып атам, бир эле аталыктар кетип атат да. Ошо башка жарды кылып. Ушундай болуп калган экен да. Мен айткым келип атат. Ушу Жандай Жакшылыктын чөбөрлөрү биз дагы ушул чоң аталарыбызды тартып, биз дагы эл баккан адам тукумунан болгон эл баккан адамдарбыз. Ошо өмүр бою эл багып, эл үчүн иштеп келатабыз. Мен ойлойм, жана эл душманы деп атылбадыбы? Эми заман ошондой болду. Баягы орустарды да атты бул кезегинде, Кытайды да атты. Орустун саясатына каршы болгон элдин баарын чогултуп, өзүнчө бир билегенер район болгон турбайбы? Элин багып, баягы жерин багып, элин багып жүргөн киши экен да. Баягы ушулардын баары чогул басмачы болуп бизге каршы чыгат деп корккондон эле эл кете берет деп, буну жок кылууга аракет кылышкан дагы эл душман дешкен. Бирок бул жерден жанагы сен өзүңөр жазып атканда туура болуп атат. Муну эл душман эмес деп кыдырып атпайбы? Ооба. Эгерде эл душманы болсо, ушундай биздин кадырлуу Кыдыр аке эмнеге бул Жандай менен Жакшылыкты коргойт эле? Эмнеге казактарга бербейт эле? Эмнеге орустарга бербейт эле? Демек бул эл душман эмес, кандай адамдар экен, жакшы адамдар экен, элдик адамдар экенин билген үчүн аларды коргогон деп ойлойм. Мен ошону айтып атпаймынбы? Кыдыр аке бекер адам эмес. Кыдыр аке ошол эл үчүн деп жүргөн үчүн орустарга каршы болуп жок андай эмес. Мен өзүм сүйлөшөм. Муну силер душман кылбагыла. Биз эл кылабыз муну. Муну эл азыр атсаңар көтөрүлүп кетет. Муну бул эл сыйлаган адамдар деп чакырып алып келип атат. Өзүм кепил болоюн деп атат. Урматтуу замандаштар, бул жерде айтып кетчү нерсе чындыгында эле ушул көл классындагы Жандай Жакшылык жөнүндөгү уламыш деп койсок болот го. Мына азыр чыныгы тарыхка чыгып атат, айтылып атат. Архивде бар экен деп кайталап атпаймынбы? Муну чек ара пограничниктер да азыр ошону окуп атышат дейт, Жандай Жакшылык деп дейт. Бул да болсо баягы биздин аталарыбыз ушул кыргыз элим үчүн, кыргыз элимдин жерим үчүн, кыргыз элимдин баягы эркин жашоосу үчүн деп кезегинде күрөшүп, баягы курман болгон адамдардын бири экен. Биз ошону бүгүн мына мынтип айтып коюуга туура келип атат да. Булар чыныгы кыргыз эли үчүн деп күйгөн адамдардын бири болгон. Мына ушинтип сиздер келип морекинтип Жандай Жакшылык баяны деп атасыңар. Бул абдан жакшы болду. Абдан жакшы болду да. Биз көл классындагы чыныгы баягы эл үчүн деген баатырларды биз бир аз анча мынча болсо да чагылдырып кеттик. Булар эмгеги өчпөйт деп ойлойм. Эл муну биле жүрсүн, тарыхта калат, биле жүрсүн да. Мунун урпактары эл душман эмес. Бул чыныгы кыргыз баатырлары. Биз ушундай деп түшүнүшүбүз керек. Мына азыр Кереге таш айылында туруп атасыңар да. Кереге таш деген белгилүү Кыдыр аке жашаган, жайлаган жер, кадырлуу жер деп айтабыз. Алай эми эле сел мына ушул жаштарга ушуларды бир айтып, силер да бекер адамдын урпактары эмес экениңерди айтып жүрсүңөр. Эл душман эмес, чыныгы баатырлар деп айтсак болот. Санжыра деселе карган кишилерге эле тиешелүү эмес. Санжыра деген бул биздин ата бабаларыбыздын тарыхы болуп атпайбы? Биздин өткөн тарыхыбыз, буну унутпашыбыз керек. Санжырага кызыгышыбыз керек. Мен мисалы бала кезимен эле кызыкчумун, кыз экениме карабай. Анан Санжырага кызыккыла деп айткым келет да, ата бабаңардын тарыхын билгиле, тарыхыбызды билишибиз керек. Өткөндүн арбагын сыйлашыбыз керек. Ошолорго карап тазаланып, ошолорго карап өсүшүбүз керек депчи. Бул Жандай Жакшылыктын баатырлыгы, булардын элге кылган жакшылыгы, булардын ушул адамдык, патриоттук сапаттарын ушу кийинки жаштар, кийинки муундар ушу Санжыраны, ушул элди, ушу Жандай Жакшылыктын тарыхын биле жүрсө деген
ойдомун да. Ошолор билиш керек. Ошол эл баккан адамдарды, баатыр адамдарды, азыркы жаштар да ошондой болуш керек. Эл үчүн күйгөн, эл үчүн чукаган. Айта кетчү нерсе бул эки бир туугандын ынтымагына суктанам да. Агасынын сөзүн иниси кыйбай, инисинин сөзүн агасы эки кылбаганначы, бири-бирин аябай сыйлап ынтымактуу болушкан экен да. Ошондой ынтымактуу болсок деп тилейм да азыркы жаштар. Чындыгында эле Жандай Жакшылык, сесин Жакшылык агасынын сөзүн эки кылган эмес да. Бир гана бирөө Жандайдын айтканы бар, ай кооптонуп турам, ушу барбай эле койсоң, жок эме, акырын барып келейин деп баягы бир аз баягы суранып койду эле, ошонун азабынан кийин өзүн атып өлтүрбөдү. Эми кырсык. Эл баягы айтып атпаймынбы, кыргыздын душманы кыргыз эле болуп атабыз да. Бу силер дагы мына ушундай айтчу эле, Жандай Жакшылыкка эл душманы деп айтылат деп. Бул эл баатыры. Биз ошону тактап атканыбыз ошол. Ылайым эле силер дагы урпактары ата теңерди сыйлап, унутпай, жаштарга ошол Жандай Жакшылык атын чоңойткан эрдиктерин айтып жүрсүңөр, балдар түздөнсүн, элди жерди сүйгөн балдар болсун деген гана ниетте бүгүн ушул көгүлтүр экранга алып чыгып атабыз. Сиздерге келип бергениңиздер, ушу Кереге Таш айылынан бери келип бердиңер, бала көтөрүп алыпсыңар. Ошого карабай ушуну бир айтып кеттиңер. Рахмат силерге. Ушинтип эле жакшылыкта кезип жүрөлү, баарыбыз ынтымакта бололу, биримдикте бололу, кыргыздын унутулуп калган баатырларын эстеп, даңазалап жүрөлү. Рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.